негизи мен балдарга кошулгум келген эмес. Анткени мен ооруп жүрүп буюрса бул күндөр артта калат, буюрса Кудай буйрса. Илябай буйрса ушундай кайгы көз жашын төккөнгө жарайлы достор. Азыр мына балдарга кошулгум келбейт дейт. Карасаңыздар, мул жашында балдарга кошулуп, ойносо оюнга тойбой турган курагы 16 жаш. Эсиңиздерде болсо, биз буга чейин туулгандан бери сколиоз оорусу менен жабыркап келе жаткан 16 жаштагы Ариф Рашитов тууралуу 2 рет видео жарыялаганбыз. Анда Арифтин атасы кичинесинде каза болуп, азыр аны жалгыз бой апасы карап, оорусунун айласын издеп келээрин айтканбыз. Эне балага боору ооруган мээримдүү адамдардын жардамында $10,000 өлчөмдөгү каражат чогулган. Бирок бул акча сколиозду операция кылууга жетпейт. Мындан улам эне бала кайрадан кайрымдуу калкка кайрылууга аргасыз. Өтө эле оор абалда да, бирок бул дарттын дабасы бар экендиги да шүгүр да. Караңыздарчы достор, акыбал аябай. Эч кимдин башына салбасын, Аллахым. Ушундай акыбал. Бир жерде мынакей Бишкекте бул квартирага келип, ошо массаж алыш үчүн ушул батирде убактылуу гана эме экен. Анан мен ушул жерге келип силерге чагылдырып берген аракетим кылып атам. Бул эми болгон нерсе, достор. Ушул акыбалда. Ошон үчүн Sizin Allah'ın celasına Allah'ın keyfi muhtalar olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salatlar olsun. Ey Allah'ım şu belirli bir kanıtın öyle teşekkür Allah'ım. Ey Allah'ım şu bardık Muhammed tutanlarızın belirli bir kanıtın öyle teşekkür Allah'ım. Ey Allah'ım şu okuyan Kur'an-ı Kerim'in sorgunu ötketken Muhammed tutanlar olsun. Jatkan yerin jaylı kula kör Allah'ım. Toprakların torku kula kör Allah'ım. Beyişte Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menen koşuna olgan nasip kula kör Allah'ım. Ey Allah'ım şu men mağacadan beri atkan Muhammed tutanlarımıza Allah'ım razı olsun. Şu kılgan dualarını, ibadetlerini kabul kula kör Allah'ım. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Rahmetike ya erhamer rahimin. Dalama şükürler olsun. Gintiden şu kayrımdı bol fondusuga Allah'ım razı olsun. Bizge okşogon kança mekendeşlerimizde kançalık şunday orugan baldardı operatsiya jasatıp keliptir. Barını körüp bilip anan bizdagi şu ümitimiz janıp bizge da mümkünçülük bar turbayбы dep anan izdenip başladık. Oşol эми bir ümitim birinci Allah talamdan, ekinci oşo Kırgız elim sizlerden ümitim çoң. Rahmat. Белгилей кетсек, Кайрымдуу Бол фонду буга чейин канчалаган балдардын операциясына алгач жараткандын. Андан соң сиздердин жардамыңыздар да себеп болуп келет. Жан сыздаткан оору менен алышкан балдар, кыздар учурда түз басып, жашоолорун улантып жаткан чагы. Урматтуу көрүүчү, келиңиз. Арифтин дагы дал ушул балдардын катарына кошулуп, балалыгын бактылуу өткөрүүсүнө себеп бололу. Буга чейин кайрылдым Кыргыз элиме, сиздерден Allah'ım razı olsun. Sizlerin jardamыңыздар менен, Allah Talamдын жардамы менен сиздер себепчи болуп, ушул биринчи ушул Кайрымдуу Бол фондунун жардамы менен ошо сиздерге кайрылганмын. Кайрымдуу Бол фондунун төрагасы Азамат Байкеме Allah'ım razı olsun. Буга чейинки сиздердин берген жардамыңыздар $10,000 болду. Bizge Indiada operasiya жасалат, операцияга деген 20,000 bir операцияга, анан 2 жолу 2 этап менен операция жасалса 23,000 болот деп айткан, $23,000. Азыркы учурда бизде $10,000 болгон. $10,000 чогулду, анан ошо сиздерден сураныч бул акча жетишсиз, дагы да кайрымдуу колуңуздарды сунсаңыздар, дагы да жардам берсеңиздер, ошо Аллахым разы болсун сиздерге, ошого чейин берген жардамыңыздарга, ошо мен баламдын ден соолугуга, өмүрүгө сиздер жардам бериңиздер, сиздерден суранамын, дагы да үмүт кыламын. Урматтуу Кыргыз элим, сиздерге Аллах Таламдан кайтсын.
Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз бүгүн Бишкек, мына борборубуз Бишкектен сиздерге салам жолдоп жатабыз. Ушул жараткан Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Анткени достор, бүгүнкү күндө бизге жараткан ушундай жакшы мүмкүнчүлүктү берип, кимдир бирөөлөр жумуш менен алектенип, жумуш менен алектенгенге ден соолук бергенине шүгүр кылайлы. Анткени себеби биздин жаныбызда турган Ориф деген мекендешибиздин абалы менен, сөз менен эмес, мен сиздерге мындай көрсөтүп эме бергенди туура көрүп атам. Ориф, мо футболканы чечсең. Мына мындай акыбалда биздин замандаштар, мекендештер жашап жатат достор. Карагылачы, мына могу жерде акыбал өтө оор. Мына акыбал өтө оор да. Мынакей сиздер карасаңыздар, мынакей. Бул бир тууганыбыздын эмеси 4-классына билине баштады. Эме 4 жашында. 4 жашында бул сколиоз оорусу билине баштаптыр. Алдан кийин бул эми жигит деген баягы өсүү куракта болгондуктан улам бою өскөн сайын мына ушул көйгөй чоңое берген. Өзү чоңойгон сайын бул көйгөй чоңоюп, мына бүгүнкү күндө акыбал ушундай акыбалга жетти да. Мынакей. Мына бул жерде дагы мына бул жактан маселе мындай денени мынакей. Мына эме бияка кыйшайып туруп, бул өсүүсү. Эми бул сколиоз оорусунун эң чоң дагы коркунучу мына бул жерден. Бул коркунуччу достор. Мына карасаңар, мына Орифтен моногул акыбалда, могул. Бул жерде дегенчи омуртканы профессорлордун айтымында, мен дагы баягы өзүм медик болбосом да, бирок мына бүгүнкү күндө бир 20га жакын именно сколиоз оорусуна мен аралаштым, операцияларга катыштым. Ошондо ушул жоопторду алганыбызда моногул эмени кыскандыктан жүлүндү. Бул бутка кеткен питаниялар нормада барбай калып, жүрөктүн кысылышы, ички органдарга берилген чоң проблема. Бул баспай калып, отуруп коляскага отургузуп койгонго жеткизет экен да бунун акыбалычы. Ошон үчүн бул ушул боюнча эле өмүр бою эле жүрө берет деген да сыяктуу кээ бир түшүнүктөр болуп калат. Ошон үчүн бул маселе ушундай экен да. Ошон үчүн мүмкүн болсо мындан дагы оор операциялар өтүп, бүгүн түп-түз жашынакай жашоону улай жашап жатышат достор. Эми сиз менен бизди Аллах Таала ушундай сыноону бербегендигине шүгүр кылганга чакырам, шүгүр кылайлы. Анан бул үй бүлөдө мынакей эң өкүнүчтүүсү бул оору менен ооруп аткандыгы бир өкүнүч. Экинчи өкүнүчтүү нерсе асказуу болгон атасы жок экен. Бул Орифтинчи атасы да жок экен. Эгер атасы болсо дагы бир өзүнчө бир аракетин кылмак уул үчүнчү. Эгерде достор келгиле бир адамгерчиликти карманып, камтынып бир жакшылык кылып коелу. Эгер сиз менен биздин кылган жакшылыгыбыз биринчи Кудайды ыраазы кылып, экинчи кабырда жаткан атасынын арбагы ыраазы болор, Кудай буйрсачы. Анткени ушул дүйнө аламда биз дагы убактылуу конокпуз. Бүгүн барбыз, кайсыл бир күнү биз да өтөбүз, кетебиз. Биз дагы кабырда жатчу күндөр бар, арба кайланчу күндөр бар. Бирок ошого чейин ушу жакшылык кылып коелучу деп эле чакырык кылам. Бул Ориф деле, бул үй бүлө деле мага тааныбайм. Бирок жакшылык кылып коелучу деп эле чакырам. Менин чакырыгым Орифтин ден соолугунун жакшырышына себеп болсо, сиз кол сунуп сооп таап алганга себеп болом. Кудай буйрса, эки тарапка тең. Ошон үчүн силерди миллиондоп эле сала деген дагы чакырыгым эмес. Бир күндүк суусундукту ичпей койгулачы, бир 100 сомго суу ичпей коюп, ошону нафсини тыйып, шүгүр кылып, ушу Орифке ушул экран алдындагы реквизитке салып койсоңуз, ушул бир тууганыбызга келип жетип, анан ден соолугунун жакшырышына себеп болуп каларбыз, Кудай буйрса. Ушул анан кийин бул оорунун дарттын эң негизгиси дабасы бар экендиги дагы мындай бир жакшы жаңылык. Анткени эгерде мен дагы бул жерде туруп бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Сколиоз оорусу менен Кыргызстанда алгачкылардан болуп Апазали деген мекендешибиз барып келген. Мына ошол Апазали мекендешибизди бул бир туугандарыбыз да көрүп, карындашыбыз да көрүп, үмүт байлап, анан мына байланышка чыгып, биз мына эки жолку чакырылган видео чакырыктарыбыз жана башка тууган уруктары деги эле кайрымдуу инсандардын жардамы менен $10.000 чогулуп турат. Бизден кайра да видеолор чыгарып, чыккан сайын кайдыгер карабай кол сунуп аткан көрүүчү жана мекендеш, сиздерден Алла ыраазы болсун. Оорубаңыздар, уулдарыңыздар да эмес, биздин уулдарыбыз да эмес, урпагыбыз да болбосун мындай аты жаман оорулар. Кимде ким кол сунуп аткан болсо, Алла ыраазы болсун. Анан Ориф айтсаң, бул эмедечи, бүгүнкү күндө кандай ыңгайсыздыктар пайда болушун ачык эле айтсаң, мындай кантип могул эмеде мисалы досторуң менен эме болгондо кандай эмелер пайда болот? Сен кичекейиңде өзүң билип эме болгондо балдар менен ойногондо кандай ыңгайсыздыктар болот? Негизи мен балдарга кошулгум келген эмес.
Antkeni men orup жүрүp буюрса бул күндөр артта калат. Алтынан буюрса Кудай буйрса. Илабай буйрса ушундай кайгы көз жашын сүрткөнгө жарайды достор. Азыр мына балдарга кошулгум келбейт дейт. Карасаңыздар, мул жашында балдарга кошулуп, ойносо оюнга тойбой турган курагы 16 жаш. Ошон үчүн достор, кимдир бирөө баласына бир кайсыл бир белекти берип, подарка кылып, сүйүн тоткан болсо, достор, ушуну нерселердин баарына шүгүр кылайлы. Ошо балдарыбызга ошо белек алышка мүмкүнчүлүк берип, ошого дары-дармегин алып бербей, оюнчук алып берип атканыбызга шүгүр кылайлы. Ошондой мүмкүнчүлүктү бергенинечи, мына эми азыр Кудай буйрса жакшылык кылып койду Кудай буйрсачы достор. Ариф айтсаң ыйлаба буйрса бул күндөр артта калат. Мына карачы канча кайрымдуу адамдар жакшылык кылып, сени тааныбаган адамдар деле сен тааныбайсың. Бирок сен көргөн жоксуң, бирок сен көрбөсөң деле сени көрүп, аяган кыргыз мусулман жан сага жакшылык кылып, мына ошол акчаны чогултуп атат. Сен эми айтсаң, бүгүнкү күндө мындай көп бассаң чарчап каласың, ооба. Бүгүнкү өмүр кандай өтүп жатат сенде? Мисалы ошондо анткени мен көрдүм, билип атам, бирок көргөн көрүүчү дагы сезип билсе экен деп атам да, түшүнсө экен деп атам. Сенин бүгүнкү өмүрлөрүң кантип өтүп жатат? Ката сүйлөй бер, ила. Жакшы болуп каласың буюрса. Буюрса жакшы болот. Бул күндөр артта калат. Апазали да ушинтип кыйналган. Анан дагы ал күндөр артта калып, бүгүн мына студент болуп, ишкерчилик менен аракет кылып атат. Кана? Сүйлө. Бүгүн эмне? Негизи жатып турган сайын аркам такашып, кыйналып атам. Ошо аркам такашып, мектепке барганда деле ооруп, кыйналып, токтоп басып, дем жетпей кыйналып аткам. Ошо балдарга дагы классташтарыма дагы кошулбай, өзүнчө жүрүп, ошо балдардан уялып кылып аткам. Кудай буйрса, баары жакшы болот, Аллах жардам берсин буйрса. Негизи 8 жашымда катышкам араб тилге. Ошо үйрөнүп, Куранды окуп, медреселерге катышып, 10 жашымда баштагам намазды. 10 жашымдан баштап окуп келем. Азыр кайсы сыныбында окуп атасың? Ошо. Ясин сүрөсүндө. Ясин да? Күндөн күнгө ооруган сайын мен жүрөгүмө бир чок түшкөн да. Ошо жоготуп аламбы деген дагы коркунучтар бар да. Анткени мага врачтар айткан ошондой деп. Бул 18-20 жашында деген жогуну Кудай билет. Бул эме менен калса, операция жасатпасаңар, бунун давасы ошо бир гана эме экен. Ошо операция экен да, башка эмес. Ошого да Кудайга шүгүр, ошо операция менен дагы түзөлүп кетет экен. Ошо давасы барына дагы Аллахыма чексиз шүгүр. Ошо буга чейинки сколиоздорду көрүп, анан буга чейинки ошо жасалып, эметип айыгып келгендерди көрүп, дагы ошо үмүтүм жанып, мен дагы ошо кайрылып көрөйүн, алдын алайын, ошо өмүрүнүн кооптонуп, эметип, изденип, анан ушундай эмеге жетип отурабыз. Аллахым сиздерге чексиз ыраазы болсун. Азыр ошол ооруган сайын эч кайсы бир энени бала менен сынабасын экен. Ошол ооруган сайын менин жүрөгүм ооруйт да. Ошол кыргыз элиме кайрылат элем, батыраак сиздерден ушу кайрымдуулук кылыңыздар. Ушу үмүтүм чоң сиздерден, эч качан кайдыгер карабайык, дагы да кол сунсаңыздар. Кудай буйрса ошо аман эсен операция жасалып келсе сиздердин ошо Кыргызстанда бир керегиге тийген балдардан болот деп ишенемин. Ошо балам Кудайга шүгүр, имандуу, аябай иманы, аябай бекем да. Ошо аябай амалы бекем. Ошо эч качан намазыны тиштебей бүт баарын орду менен жүрөт да, айтканымды айткандай жасапчы. Анан ошо жоготуп алгандан корком сиздерден, чындап эле сиздерден суранам ошо.
Bana jardam beriңиздерчи Allah'ım. Sizlerden razı olsunuz. Allah Taalam buyursa sizlerden emeğinizlerdi, yaxşılığınızlardı hiç kaçan unutmayız. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد